Салам достор, бүгін біз 10-шы сабақты өтөбүз. 10-шы сабактын темасы switch болот. Switch болсо бул if else'ге окшош. If else'нен биз жана теманы өткөнбүз. Мурунку сабактарда кийин унутуп калса, ошол сабакты көрүп кайталоосуңар болот. Азыр мен силерге көрсөтөм, switch кандай иштейт экен, кантип аны жазсак болот. Мисалы биз айды чыгарайын деп атабыз. Мисалы биздин бир жылда 12 ай бар. Ал айлардын өз аттары бар. Январь, февраль, март, апрель деген. Анан кийин биз бир санды берип, допустим, бир 5ти берип, май айын чыгарайын деп атабыз. Анткени май айын 5-орунда турат. 5-ай. Мисалы биз болсо не дейбиз бул жерге? Int number of months деп туруп, мисалы майды чыгарганда 5ти бердик. Бул жерге switch дедик. Ушу number'ди беребиз бул параметрге. Мындай скобка ачылат. Анан кийин case деп жазабыз. Case деп жазгандан кийин бияка 1 деп жазабыз. Деп бияка январь. Бияка case деп жазып 2 деп жазабыз, мисалы. Мына достор биз switch деп ушинтип жаза болдук. Switch деп жазат параметрге, бул переменныйды бердик, анан мындай скобка ачылат. Болсо бардык айды жаза болдук. Case деп жазылат, 1 деп. Бул жерге кайсы тип берилсе, например, string берилсе, бул жерге string жазылмак. Бул жерге биз азыр int бердик. Int. Бул жерге int деп жазабыз. Каждый кейске int деп жазабыз. 1 болсо январьды чыгарат. Бул переменный 1 болсо январь чыгарат. Бул переменный мисалы 4 болсо апрельди чыгарат. Азыр биз 5 деп бердик. Ал көрөбүз эмнеде чыгат экен. Май деп чыкты. Мына достор өзүңөр көргөндөй май деп чыкты. Анткени болсо биз бияка переменный 5 бердик. 5 деп жаздык. Бул ошо переменныйды бияка бердик. Бияка кирди. Туура эмес болду. 2 туура эмес, 3 эмес, 4 эмес, 5 болду. 5тен кийин май деп чыгарды консольго. Анан кийин break деп койду. Сөзсүз кейстин сөз break деп коюш керек. Break деп койбосо программа май деп чыгат. Бирок дальше программа иштей берет да, дальше кете берет. Биз азыр мыяка break деп койдук. Break деген уже бүттү. Бул жака дальше кетпейт уже код. Бияктан switch'тен чыгып кетет, бүттү. Switch'тен чыгып, бул жактан башка уже код алып барылат кийинки. Мисалы, бул жерден default деген бар. Эгер вообще таппаса, мону чыгарат да. Туура эмес числону турат. Же аз берип койсок, же көп берип койсок, мисалы 15 деп берип көрөлүк азыр. Не чыгат экен? Достор, неверное число, туура эмес сан деп чыгарды. Анткени болсо бул жака биз 15 бердик. Бияктан биздин switch'тин ичинен 15ти тапкан жок, 15 жок. 12 чейин, декабрга чейин. Анан кийин default деп туруп, эгер таппаса, неверное число деп чыгарды консольго.
Так, башкача жазып көрөлүк switch'ти. Мисалы мына жерде number дейlik. Number деп true, case деп true. 5. Так, 5 değil. Break koyalım. Case деп true. Так, 15. Break. Так, азыр бул программаны запускать этип көрөлүк. Программа запускать 15 чыкты. Анткени бул жака number переменныйды. Бул жака бердик. Бул жака кирип 5 деп текшерди. 5 эмес. Бул кейс 15пи? Экөө барабар. Ансорго 15 деп чыгарды. Break деп топ программа эмеден чыгып кетти. Switch кейстен чыгып кетти. Эгер бияктан башка санда, допустим, 1ди берсек, not found number санды тапкан жок. Бул жерден санды тапкан жок. Анткени бул жака 1ди бердик. Бул жерден 5 1 эмес, экөө барабар эмес. 15 1 эмес, экөө барабар эмес. Default значение чыкты. Консольго not found number деп чыгарып койду. Мына достор, ушу менен биздин 10-сабакты аяктады. Көрүшкөнчө.